Нурайым Жусупбекованын «Эки доорго бир жүрөк» аттуу романынын 2-бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. 8-бап. Жашоо демөөрү. Бишкек шаарында эгемендүү мамлекет Кыргызстандын кезектеги көз карандысыздык майрамы белгиленип жатты. Бул майрам 20 жылдан ашык убакыттан бери майрамдалып келе жатса да, көпчүлүк шаардыктар ага календарда кызыл менен белгиленген кадимки дем алыш күндөрдүн бири сыяктуу мамиле кылышат. Мамлекеттик маанидеги майрамдын урматына шаардын борбордук аянтында салт болуп калган иш-чаралар өткөрүлүүдө. Бул салтанаттарга көбүнчө сырттан келгендер же тар батиринде думуккусу келбегендер кызыгып барышат. Кызматы боюнча милдеттүүлөр аргасыздан катышышат. Майрамды шылтоологон курбулары даамдуу шишкебеги менен атагы чыккан кафеге чогулуп, кече өткөрмөй болушкандыктан Асел ага кийип барыш үчүн ылайыктуу кийим табыш максатында гардеробун аңтарып чыкты. Анын пикири боюнча бул кечеге колдо бар кийимдердин эч кайсысы ылайыктуу эмес болчу. Аселдин гардеробу 2 жылдан ашык убакыттан бери жаңыртыла элек. Аны бул маселе күйөөсүнүн кара кырсыкка кабылып каза тапканынан бери кызыктырбай келет. Ошол ноябрь айынын кадимки сыяктанган, бирок каргашага айланган күнү Асел менен Кайрат дачадан Бишкекке катардагы бактылуу жубайлардай эле кайтып келе жатышкан. Андан мурунку күнү тагыраак эске түшүргөндө жума күнү кечинде бардыгы жайында болчу. Сыртта соккон шамалга аралаш жааган ак жаан карга айланып, табият катаал аба ырайын тартуулап келгени терезеден көрүнүп турганда, жубайлар жылуу үйдөгү жумшак диванда Бишкектин мода журналдарын барактап отурушкан. Ушундай аба ырайында каминди жакшылап жагып, ысык табына кактанып коюп, жумшак төшөктө магдырап жатсаң деп аялынын романтикага жакын экенин билген жигит сырдуу жылмайып көзүн ымдап койду. Отундун тарсылдап күйгөнүнө айкалышкан сенин акырын шыбырагансып айткан кызыктуу аңгемеңди тыңшап жатсам, деп жубайынын азгырыктуу сунушун коштой сүрөгөн эле ал. Алардын никеси өлкөнүн эгемендиги менен тең чамалаш эле. Андыктан экөө өз ара сөз айтыша электеле кабак кашынан түшүнүшүп, эл айткандай бири-бирине төп келишкен бактылуу жубайларга айланышкан. Ушул сөз эргиткен экөө эртеси түшкө жетпей дачасында болушуп, камин сыяктанып кайра курулган мешке отту улуу жагып түштөнгөнү отурушкан. Бул жерде кандай жымжырт, бир гана суунун шаркырай акканы угулат. Аста секин кыймылдап чайга даярдаган Асел акырын сүйлөп үстөл боюна отурду. Бул дача экөөбүзгө гана арналгансып, биз кайрадан өзүбүзчөбүз. Кызыбыз Лираны көптөн бери ээрчитип келбей калдык. Аны жайына кой, эмитеден өздүк жашоосуна кам көрө берсин, деп аталык камкордугун үнүнөн билинткен Кайрат так кесе айтып кошумчалады. Сен билесиңби, анын Америкага кеткенге даярданып жүргөнүн. Сени менен кеңешмейинче бул максатына кийлигишпейин дедим. Анын мындай ойдо жүргөнүн кокусунан эле билип калдым. Мени сыртка чыгып кетти деген ойдо залда отуруп жигити менен скайп аркылуу байланышканда кокусунан угуп калгам. Ооба кымбатым. Чогуу окуган ал жигитинин үй бүлөсү былтыр эле грин карта утуп алып, сатса боло турган нерсесинин баарын сатып, штатка көчүп кетишкен. Бул сөздү ырас баштадың. Мен ушул тууралуу сага айтып талкуулайын дегем. Бирок ыңгайлуу учурду таппай жүргөм, деп Асел сүйүктүү күйөөсү үн катканча андан көзүн албай туруп калды. Түлкүдөй эле куусуң, Олуттуу сөздү башташ үчүн дипломат сыяктанып, ыңгайлуу учурду күтөсүң. Баарынан да кызыгы, мен сөз баштабасам, ал ыңгайлуу учур качан келет эле, деп Кайрат башын чайкап, бул кычкыл сөзүнөн ашкан мыскылдуу көзү менен жубайына карады. Чынында кызыңа ал жигиттен сунуш эле түштү. Анан ал менин сырым эмес да, деп Асел күйөөсүн бир колу менен кучактап, анын көңүлүн жайгарганга аракеттенди. Болуптур, мен бул боюнча таптакыр эле билмексен болуп коеюн. Эгер ал жигиттин кызыбызга баш кошом деген олуттуу ойлору болсо, келип жол жосунун түзөсүн. Биздин батабызды алсын.
анын лираны алып кете берсин. Каршы эмесмин, деп сөзүн олуттуу баштап, чын эле кызына турмушка чыгууга уруксаат бергенсип, сөзүнүн аягын жымыйган кубаныч менен аяктаган. Дачада эс алууга ыңгайлуу учур эбак өтүп кетсе да, алардын бул дем алышы абдан сонун өттү. Чоң бөлмөгө коюлган каминге отту жалбырттата жагып, жылуулукка магдыраган алар адатта чыгып барып жатчу мансартка көтөрүлүшпөдү. Биякта акыркы жолу эс алып кетейин, деди күйөөсү өзүнө ыраазы болгон тийде төшөктү оңдой жамынып. Муну укканда денеси дүркүрөй түшкөн Асел анын сөзүн оңдогон. Акыркы жолу дебечи? Бул жылдагы акыркы жолу дечи? Анын жубайын ойлонбой сүйлөгөнү үчүн кабак чытый карап, баса белгилей айтты. Кудай буйрса бияка эми жаңы жылда эле же жазында келебиз. Бул жолу да Асел пенденин оозунда болсо, периштенин кулагында деген сөздү, башкача айтканда сөз материалдашат деген кепти кыйытып, күйөөсүнө эскерткенге аракет кылды. Бирок күйөөсү экөөнүн бул романтикалык эс алуусунун орчун учуру жакын келип калгандыктан кайрат сөзгө маани берген жок. Алар каминге жакын жерге калың төшөк салып жатышып, махабаттын туу чокусуна эжа бербеген кумар менен чыгып барышып, уктаганча күбүрөшө шыбыраша, жакшы сөздөрүн бири-биринен аяшпай, эркелегенден чарчашпай, эртеңки жакшы күндөргө эч ажырашпай кучакташкан бойдон бирге барууну кыялданышкан. Эрди катын болушса да, экөө кээ бир сагынышкан ойноштордун романтикалуу жолугушуусундай балдай таттуу сонун түндү өткөрүшкөн. Адаттагыдай эле үйгө дем алыш күндүн кечинде эң жакшы эс алгандыктан экөө тең өзүлөрүн өтө бактылуу сезип кайтып келе жатышкан. Арты карга айланган жамгыр күндүз эле токтоп, жол тайгалак болгондуктан өзгөчө деле этияттуулукту талап кылбагандай болчу. Рульда бараткан Кайрат кошуна заводдун дачасынын ылдыйышында улам-улам тормоз тээп ылдый түшүп бараткан. Борбордун түнкү оттору көрүнө баштаган. Бир кезде унааны кандайдыр бир күч жогору көтөрүп, кайра ордуна койгондой болду. Арткы орундукта отуруп келаткан Асел жанындагы ордунан козголуп кулачудай болгон баштыктары менен түйүнчөктөрүн оңдоп, полго жыгылган термосты эңкейип тургузган. Ушул ирмемде өксүгү өмүргө тети окуя болуп өтүптүр. Көтөрүлүп түшкөн машинанын тормозун чукулунан тепкен Кайрат руль сүзгөн бойдон эч бир кыймылсыз отуруп калды. Кокуй, сага эмне болду? Эмне болуп кетти деги? Асел корккондон кыйкыра баштады. Кайрат эч үндөбөстөн отура берди. Ал машина көтөрүлүп кайра түшкөндө эшиктин кырын чекеси менен катуу сүзүп, үзүлүп кетиптир. Аселдин бир жери да тытылбады. Ал тургай жыгылган термос сынбады. Андан аркысы ага баары туманда жүргөндөй сезилди. Жаман түш көрүп жаткандай туюлду. Өксүп эчкирип, ыйлап жатып эстен танып кетип жатты. Кайраттын сөөгүн таласка алып барып, анын балалыгы өткөн, азыр ата-энеси жок аңгырап турган үйүнө азалуу боз үйдү тигип, акыркы сапарга узатышты. Бүткүл өлкө боюнча көп сандаган тууган туушкан, дос тамыр жыйналып келип, тажыясын өткөрүп түбөлүк жайына коюшту. Алар Асел менен кызына бул оор кайгыны көтөрүүдө көмөктөрүн көрсөтүштү. Өзүн жогото жаздаган Асел күйөөсү экөөнүн үй бүлөлүк жашоосу башталган үйгө өзөгү өрттөнгөн бойдон кирди. Азыр ал Кайраты кадимкисинче алдынан өзүн тосуп чыгышы үчүн бүт баардыгын берүүгө даяр болчу. Анын өзөгүн өрттөп, көкүрөгүндө томуктай болгон чок тургансыды. Тезирээк бурчка отура калып, өксүгөнчө буркурап боздоп, өчүн ыйдан алгысы келди. Күйөөсү экөөнүн үй бүлөлүк жашоосу башталган 90-жылдын жазы эсине түштү. Өзүн койчо уурдап келип, бул үйдүн босогосун зордоп аттаткан Кайраттын жоругуна ошондо бекер эле көз жашын төккөнү, өмүр бою соорунбой тургандай өксүгөнү бекер эле болгонуна эми чындап көзү жетти. Эми арадан 23 жыл өткөндөн кийин жан дүйнөлөрү бириккендиктен, жомоктогудай жыргал жашоодо бирге өмүр сүргөн сүйгөнүнөн,
ошол эң жакшы көргөн, эң жакын делген адамынан айрылган Асел чындап сооронкус ыйдын туткунунда калды. Кайратсыз өткөн бул 2 жылды ал эстей албайт. Эстегиси да келбейт. Анткени менен ар бир күн окшош болуп, убакыт бир орунда туруп калгансыды. Кызы турмушка чыгып Америкага кетти. Машина менен дачаны сатып жиберди. Буга ал акча муктаждыгынан эмес, аларды көргүсү келбегендигинен уланбарды. Ушундай кунарсыз жашоонун жеңилдеткиси келип, аны колдоого алган 4 курбусу болду. Бири Кайрат экөө көчүп кирген шаардын борборундагы элиталык үйдө жашаган кошунасы. Калгандары кенчилердин кичинекей шаарчасында балалыгы бирге өткөн курбулары. Фрунзедеги атасынын үйүнө кошуна туруп, анда жашап жүргөнүндө өзү менен абдан ынак мамиледе болгон курбусу Миргүл бир көрүп сүйүп калган Сагынбекти жоготконунан улам абдан азап тартып жүрүп, Союз кулагандан кийин жездесинин чөйрөсүндөгү бир жигитке турмушка чыгып, Ысык көл облусуна жашаганы кеткен. Сагынбек 90-жылдары кылмыштуу топтордун териштирүүлөрүнө катышып, мындан улам көп байкалбаган Орустун чакан шаарларында жашынып жүрүп, ошол бойдон Кыргызстанга келе албай кайдадыр жок болуп кетти. Күйөөсү менен кайра борборго келгенден кийин кандайдыр эргүү таап жаза баштаган Аселдин китеби да 1-бөлүмүн ортологон соң, дале болсо алиги кырсыктын айынан жазылбай кала берди. Жалгыз калганынан кийин ал компьютерге басып барып, жазмак тургай ага даап көз жүгүртө алган жок. Ошентип Асел күндөрүн эптеп эле өткөрүп жатты. Жашоосуна орчун жаңылык киргизгиси келген жок. Көзү өткөн жакындарына окуп туруш үчүн Куран үйрөндү. Кээде жыт чыгарып, кошуналарына тамак берип, күйөөсү менен атасын эскерип жүрдү. Коммерциялык банктардын бирине өзү каалаган автоунаасын сатып алышы үчүн кызы эсеп ачтырып кеткен болчу. Ошондой эле ал бул эсепке ай сайын акча которуп турчу. Бирок бул акча коротулчу эмес. Мындан улам асемдүү оокаттарга бөлүнүп жашоо мүмкүнчүлүгү түзүлүп турса да, Асел асыл адамынан айрылгандан кийин бул дүйнөдөгү өз ордун, алектенчү сүйүктүү ишин жоготуп койгонсуду. Кайгысын унуткартып, башкага алаксытып, жаңы жашоого түрткү бере турган ийгиликтүү иши жоктугунан анын көңүлүн кээде кара булут каптап калгансычу. Көкүрөгүн өзүн өзү кысылып, жакшы жашоого жетелеген жарык нурду көрө албай кыялдары кирдеп, ойлору оорлошкондон улам жөндөн жөн туруп эле жашоо жолунун аягы аз калгандай сезилип кетчү. Бул канчалык көп жашаса да, өзүнө эч көнүмүш эмес, жаштайынан көкүрөгүнө орногон коммунисттик идеяларына таптакыр туура келбеген, өркүндөгөн капиталисттик түзүлүштө алдыга максат койбогонуна, карьера турмак кандайдыр план түзбөгөнүнө таң калган жок. Эгер Кайрат болбосо, ага капысынан жолугуп, кокусунан турмуш куруп калбаса, ал эң түшүнүктүү адам, камкор күйөө болбосо, жаңы шарттарга шайкеш иш жүргүзө албаса, бул чалкеш заманда өзү эч качан мындай жашоого жете албастыгына, жакшы жар, беримдүү эне, ишенимдүү курбу боло албай орто жолдо калмактыгына эми чындап көзү жетти. Көзүндө кубаныч нурунун жоктугу, өзүнүн тышкы көрүнүшүнө көңүл бурууга каалоосу жок экенин алдын ала билгизип турду. Өзүнүн мындай абалдан чыгууга аракет кылышына кандайдыр түрткү жетишпей турганын Асел көңүл түпкүрүндө түшүнүп турду. Бирден бир аны кубандырганы кызынын өзүндөй болбой батымдуу, ийгиликтүү, жашоодо өзү эмне кааларын так билген адам болуп чоңойгону болду. Ооба, кызы өзүнүн жаш кезиндегидей, азыр эстесе күлкүсү келет, болуп коомдук идеяларды бийик тутпаганы, айланага, өзүнө да өтө эле сынчыл көз караш менен карабаганы жана Платон болуп кеткенсип сүйүүдө өтө эле акылдуусуна бербегени кандай жакшы болду. Лира 2 жылдан бери океандын ары жагында, андыктан аны өп жыттамак тургай көрүүгө зар. Ушул убакка чейин жашоосуна саресеп сала келгенинде негизги жетишкендиги күйөөсү менен бактылуу жашаганы экен. Тилекке каршы бул турмушу шартка же тагдырга жараша кандай башталса, ошондой аяктады да калды.
Булар жашоосунун бир учурунда болуп өтсө да, андан качандыр көргөн түш сыяктана түшкөн унутулгус эскерүүлөр гана калды. Өткөн чакта үлгүлүү коммунистка катары өмүр сүргөн бул аялдын мүнөзүндөгү жакшы сапат катары олуттуулук, чынчылдык, тарбиялуулук калды. Эгер мындай сапаттары болбосо, эмне кылмак? Балким күйүтү менен жалгыздыгына чыдабай ичип кетмек. Буга өзү эң үлгүлүү, идеалдуу деп эсептеген баардык каалоолорун кандырган күйөөсү кайраттан капыс айрылып калганы шылтоо боло алмак. Же аны менен жашаган жомоктогудай жакшы жашоосун эстөө эле жетиштүү болмок. Эбактан бери эле кийилбей калган кийим үймөгүнүн арасынан Аселдин колуна күйөөсү менен акыркы жолу Ысык көлдө эс алганында кийип барган ачык сары түстөгү темгилдери бар джинсы орунду. Таанышын жолуктургандай бул шымды кучактаган ал эки кишилик уктоочу ордуна шалак эте отуруп, көңүлүнүн түпкүрүндө сакталган эскерүүлөрүнө сүңгүдү. Ошондо күлкүлүү анекдотторду биринен сала бирин айтып, өзүн тынымсыз каткырткан Кайрат абдан шайыр, шаңдуу жүргөн эле. Бул джинсы менен абдан жаш көрүнөт экенсиң. Эч ким сени 40тан ашкан аял деп ойлогудай эмес, деп ал ошондо сүйүктүү аялын арттан келип назик кучактап, кумарлуу да, жагымдуу да мактоосун арнаган. Мени уялтпачы. Муну кызыбыз болбой атып алдырды. Анын айтуусу боюнча курбуларынын апалары бүт ушундай кийишет экен. Мен болсо жаш кезимде гана джинсы кийипмин. Бирок буга ал ишенбейт деле экен. Жарайсың, Лера, сага абдан жарашат экен. Чын элеби? А мен муну кийерин кийгеним менен сага кантип көрүнөрдү билбей атпадым беле. Өтө эле ачык өңдү экен. Ысык көлгө же шишкебек жегени барганда эле кийгенге жарабаса, деп күлүп жиберген Асел ошондо. Андан аркы эскерүүлөрүндө эс алууга жана сүйүү мамилелерин өркүндөтүүгө баардык жагынан шарты бар. Көлдөгү ошондогу күйөөсү экөөнүн көңүл ачкандары, дискотекада бийлегендери биринин артынан бири чууруп өтүп, азыр эми мунун баары жөн гана эскерүү экени эсине кылт эткенде селт этип сезимдери ойгонгонсуп, джинсыны дагы бир жолу карап алып, байкуш ошондон бери мени күтүп жатат деген ойдо муну ошондогу күйөөсү экөөнүн жакшы, романтикалуу эс алгандарынын урматына шашлыкка кийип бармай болду. Мындан улам маанайы көтөрүлө түшүп, эртерээк курбуларына жетип, майрамды шылтоолоп, кандайдыр бир күчтүү нерсе ичкиси келип кетти. Үстүнө ушундай эле өңдөгү топикти жана ак өңдөгү узунураак көйнөктү кийди. Ушунча болду деп бутуна боюн узартуучу, өзү ак капталдары торлуу Сабо аттуу платформа, колуна кляч деп аталган модалуу сумканы алды. Үйдө дайыма түйүлүп жүргөн чачын бул жолу эркин кое берип, ары-бери чачылбашы үчүн кооз кыпчыткычтар менен иреттеп койду. Асел, акыры көлөкөдөн чыктыңбы? Деп аны эми гана көргөнсүп, эзелтен берки ынак курбулары суктанышты. Чын жүрөктөн кубанышты. Салам, асылдарым. Кайрат бул майрамды жакшы көрчү. Силер менен аны жакшылап белгилеп келгени жалгыз жөнөсөм деле каршы болбой, тетрисинче кубанмак болуш керек, деп өзүнүн келиши менен курбуларын кубантып, алардын майрамдык маанайларын көтөргүчө кафе ичиндеги отурган элге көз жүгүртүп алып, өзүнө энчиленген орундукка отурду. Залда бирдей өлчөмдө аялдар менен эркектер отургандай, жаштардан кыздар көбүрөөк экени байкалды. Баардыгы көңүл ачып, бири-бирине кубаныч тартуулагысы келип жаткандай. Сен, кымбатым, өзүңдөн өзүң эле айып тарткың келип калыптыр, дешти курбулары Аселдин жарык маанайын байкашып. Бүгүн мас болсоң да жарашчудай, деди Зуля муну коштой сүрөп. Зуля аялдардын ушундай уюшмаларын өткөрүп көңүл ачууда абдан жигердүү, бирок мүнөзү бир мүнөздүү аял эбак ажырашкандыктан өзүнө гана ишенип жашап келе жатат. Шаар куруучулардын жалаң эркектерден турган жамаатында иштеген ал кайсыл иште болбосун өзүнө өнөктөш таба билет. Жалаң гана жакшылыкты ойлогон ал балдары менен неберелеринин жаркын келечектери үчүн жоопкерчиликти бүт өзүнө алып, буга жараша аракетин жасап келет. Дагы бир жолу турмушка чыга аларына ишенбеген Зуля, бактылуу болушума эркек эле жетишпей жатса дагы,
деп тамашачыны аралаш сөзүн туюк бүтүрүп, колун шилтеп, экинчи эч ким менен никеге тургусу келбегенин билдирет. Болуп туранда, мен коньяк ичейин, деди Асель, мындай сунушту күтүп тургандан бетер шар жооп берип. Охо, биз бүгүн сени шыкай алат турбайбызбы, деп кубанып кетишти курбулары. Бирок эскертип коеюн, мен эч качан мас болбойм. Баары сыяктуу эле иче берсем да мас болгонум эсимде жок, деп Асель үстүндөгү бир кезде сүйүктүүсү суктанган жарашыктуу кийими кубат бергенсип, бир заматта жаркырап чыга келди да, курбулары менен шаңдуу маанайдагы мамилесин улантып, бактылуу кезиндегидей болуп жылмайып, тамашалашып, ичип, жеп, бийлей баштады. 2 жылдан бери биринчи жолу муну ушундай маанайда көрүп атам, деди эркектердин көңүл буруусун эпчилдик менен колдонуп калуу жагынан кыйын. Алардын кимиси ким экенин оңой эле тааный билүүсү боюнча абдан тың курбусу Клара. Ал мындай тажрыйба менен баамчылдыкка, турмуштун башка салган сыноолорунан улам жеткен. Эрте эле жесир калып, жалгыздык жашоону баштан өткөргөнү аз келгенсип, балдарын эжесине калтырып коюп, соода кылууга мажбур болуп, челнокчулук кылып, Орусияда шаарлардын биринде иштеди. Анан ал жактарда жүрүп, алып сатмай сооданын алчы таасын жеп өздөштүргөн, өзү сыяктуу орусташып кеткен кыргызга жолугуп, колун сураган ага өз тагдырын жарандык нике аркылуу байлап, туулган шаарына кайтып келген. Айта көрбө, өлгөндүн артынан өлмөй жок, тирүүлөрдүн жашоосу улана берет. Мейли, Аселге да мурдагыдай бактылуу жашоо дагы да буйрулуп, өзүнө татыктуу кишиге жолуксун. Сен деле өзүңдүн 48-ңде сүйүктүүңдү таптың го, деп жылмайды Рита. Бул курбусу сүйүү жагынан тың болбогону менен, курбуларынын ушул жааттагы ийгиликтерине дайыма кубанып жүрө турган. Ританын абдан сүйүктүү күйөөсү узак убакыт бою коомдогу эң таасирлүү адамдардан болуп келген. Мындай күчтүү таасирдин жана бийликтин ченемине карата элде айтылган бул сыяктуу жогорку деңгээлдеги эркектерге сулуу ойноштор менен жаш токолдорду күткөнгө, 2-3 батирлер менен автоунааларга жана башка байлыктарга ээ болгон жарашат деген сөз ага куп келишчү. Жаштайынан күйөөсүнө тагдырын кошуп, ага жана анын карьерасына бүт өмүрүн арнаган Рита жубайынын жашыруун аялы тууралуу кокусунан билгенинде, анысы бүт коомго белгилүү болгондо кечирим берип, айкөлдүк кыла алган эмес. Күйөөсү аны менен дароо эле ажыраша албаган. Мою бастан 2 үй бүлөнү тең багып, байбичесине да, токол кылчу ойношунун никесиз туулган баласына да камкордук көрүп жүрө берген. Ал арада Ританы сабырдуулук менен байбиче болууга үндөгөн илгерки Октябрь ыңкылабынан мурунку бай ата-бабалары сыяктуу эле 2 аялдуу болуусуна, токолго уруксаат берүүсүн суранган. Албетте каражаты, калың чөнтөгү буга жол бергендиктен 2 үй бүлөнү тең кор кылбай багып кетүүгө кабаттап убадасын берген. Бирок Рита мындай жашоодон таптакыр баш тартканда ал абдан кыйылып, 2 аялын тең жакшы көрөөрүн улам айтып жатып, араң дегенде тагдырдын башка салганын айласыз кабыл алган түрдө бир чамадан кийимин гана алып, жаш аялы жашап жаткан батирге көчүп кеткен. Мындай таасирдүү бийлик адамдарынын үй бүлөлүк турмушка эч качан колу бошобойт. Буга таптакыр убактысы болбойт. Анткени алар дайыма жумушунда болушат. Иш сапарларда, коомдук иш чараларда жүрүшөт. Андыктан алар аялдарынын бирөөсүнө да толук тиешелүү болушпайт. Ушундан улам да аларды элдик кишилер деп коюшат. Ританын күйөөсү балдарын багууга, алардын үйлөнүп жайланганга чейинки жана андан кийинки жашоосун ар тараптуу камсыз кылууга абийирдүүлүк менен мамиле кылып келет. Бул жаатта Рита анын колдоосун дайыма сезип келет. Бирок өзүнө берилген эркиндикти чын көңүлү менен кабыл алса да, күйөөсү тургай бойго жеткен үйлөнгөн балдары тараптан өтө чоң көзөмөл болгондуктан, эркек менен жүрмөк тургай эч ким менен таанышып көргөн эмес. Ал өзүнүн ар тараптан камсыздалганы менен эркиндигине ыраазы болуп, кааласам халва жейм, кааласам пряник деген ойго топук кылууга аргасыз эле.
2 жыл мурда эле жесир калса да, эмдигиче эсине келе албай жүргөн курбусунун бүгүн капысынан эле гүл сыяктуу бажырая түшкөнүн өз ара талкуулаган Клара менен Рита «Же бул бирөөнү тапкан окшойт» деп дээрлик хор менен айтып алышып, буга айласыз каткырып жиберишип, сырдуу түрдө тиктеше түшүшүп, аянтта бийлеп жаткан курбуларын бурулуп карашты. Асель, Зуля жана бул уюшманын дагы бир мүчөсү, бюджеттик мекемеде иштеген Майрам аттуу келин бул учурда 80-жылдардын тез ыргактуу музыкасы алдында бийди тытып жатышкан. Майрам өтө деле жигердүү аял болбогону менен курбуларынан сураныч түшчү болсо же аларга кандайдыр колдоо талап кылынса, эч нерседен кайра тартчу эмес. Жардамдан качып шылтоо издеп жүрбөчү. Асель мурда сүйүктүүсү Кайрат тирүү кезде толук кандуу камкордукка бөлөнүп, сүйүү менен мээримдин алдында жашап, курбуларынын колдоосуна муктаждыгы жок эле. Башкаларчылап турмуштун запкысын көрбөгөн аны бул достору өздөрүнүн ичиндеги эң байгер жана бактылуу аял катары санашып, мындай жакшылыкка жеткирген күйөөсү үчүн эч нерседен кайра тартпайт дешчү. Анын үстүнө кийинки жылдары Кайрат өтө ийгиликтүү иш жүргүзүп, шаардын борборунан элитка батири алып, дачасын оңдотуп, автоунаасын жакшысына жаңыртып, кайсы курорт болсо да путевка таап, жубайы экөө эс алып, эмгек менен эс алууну айкалыштырып, кызын өлкөдөгү эң кадыр барктуу окуу жайдан окутуп, муну иш жүзүндө бекемдеп койгон. Ошондой эле Кайрат менен Асель Ысык көлдүн жээгинен жер тилкесин сатып алып, жеке менчик коттедждин курулушун пландап жатышкан. Бирок кайран жигит жанагындай кырсыктан мерт кеткенден кийин бул үй бүлөнүн бактылуу жашоосу закым сыяктуу көздөн кайым болду. Дача, машина, курорттор баары өткөндө калды. Борбордогу батир Аселдин күйөөсүн эскергич жайына айланды. Ал эми ошол Ысык көлдөгү жер тилкесин Асель эмне кылаарын билген жок, жадынан да чыгарып койду. Ошентип кийинки 2 жылдан бери жашоосу асты үстүн түшкөн, жашоого болгон кызыгын жоготкон Аселди бул балалыктан берки курбулары бир туугандарынан да аша колдоп, кайгысын бөксөрткөнгө аракет кылып келишкендиктен, бара-бара алардын достугу жашоосунун маңызы сыяктуу болуп калды. Эсиңе кел, жок дегенде романыңды эрмекте, жазып бүтүр. А биз сени дайыма колдоп турабыз, деп алар бир канча жолу Аселди чыйралууга, кайгыга камыкпоого чакырышты. Бирок ал өз жашоосу менен чыгармачылыгындагы сенектикти жеңе албады. Кайратсыз күн кечирген убагында ал кайрадан баягы Советтер Союзу капысынан кулап, анын башкаруучу партиясы КПСС, Советтер Союзунун коммунисттик партиясы жок болгондогудай, анан дагы бир жолу атасынан айрылгандагыдай болуп жетим калгансыды. Курбубуздун жашоосунун маңызы Кайрат болуп келген. Эми ал жок болгондон кийин аялдык бактысын кайрып бере тургандай бирөө ордун басышы керек. Бул үчүн мунун өмүрүнө экинчи эргүү бере турган кандайдыр бир бойдок эркек менен байкатпай тааныштырышыбыз кажет, деп чечишкен. Экинчи жаштыкка ишенген курбулары. Майрам ушул убакка чейин туруктуу үй бүлөдө жашап келе жатат. Анын борбордогу жогорку окуу жайлардын биринде ийгиликтүү иштеп келе жаткан күйөөсү, бой жеткен балдары бар. Үй бүлө Бишкекте бардык шарты бар батирге, 2 автоунаага, шаар сыртындагы дачага, Ысык көлдөгү коттеджге ээ. Интеллигент жубайлар үй бүлөлүк бактыны сакташ үчүн бири-бирине түшүнүү менен мамиле кылышат. Кызганычка алдырууга жол беришпейт. Туура эмес жоруктарга барышпай, бардыгын кеңешип жасашат. Андыктан курбулар өзүлөрүнүн арасындагы бул чыныгы бакытка ээ үй бүлө үчүн кийинки жылдарда абдан кубанып, көз тийбесин кыязында ичтеринен жакшылык каалап, ачык да айтып жүрүшөт. Ооба, көрүп эле жүрүшпөй жаштык кезден баш кошкон жубайдан өтөрү жок экенин. Ал эми 40 жаштан өткөндөн кийин табышкандар көпчүлүктүн пикири боюнча карылыкта жалгыз калгандан корккондон улам гана баш кошууга мажбурлангандар болуп саналышат. Мындай жоруктар турмуш чындыгы болсо да, көп адамдар бул тууралуу өз пикирлерин ачык айтышпайт. Алар өз көйөлөрүнө бекем туруп, башкалардын аралашуусун каалашпайт. Анткени
Бул адамдын жеке жан дүйнөсүнө тиешелүү сезим болуп саналгандыктан мындай аракеттерине башкаларды кой, өзүлөрү да так мүнөздөмө белгилери келишпейт. Эгер орто жаштан өткөн адамга жалгыз калууга туура келсе, андайлардын баары дээрлик бирдей ойдо болушат. Өлгүчөктү жашоонун жыргалдарын көрүп, адамча жашап калуу. Мындай жагдайда дагы бир сүйүүнү башынан өткөрүүдөн, ал болбосо жок эле дегенде кимдир бирөөнү сүйүп калуудан ашкан бакыт жоктой сезилип, бул тилек өмүрдүн аягын өзү үчүн жашайын деген өзүмчүл сезим менен татыктуу атаандаштыкты жарата алат. Ананда дагы бир таң калыштуусу, дал ушул куракка келгенде интим деген эмне экенин билип, бул боюнча алгачкы аракеттерди жасап көргөн жаш кездегидей эле кимдир бирөө менен бирге дене кумарын кандыруу сезими күчөп, жаккан адам менен төшөктө айкалышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, мындан жашоо кубанычын табуу каалоосу көтөрүлгөнү андан бетер кызык. Орто жаш кыйынчылыгына кабылуудан корккон ар бир жашы келип калган адам ара чолодо өз абалын ой чыпкасынан өткөрүп көрүп, жашоодо эң жагымдуу сезилген дене кумар жакындашуусу жер жүзүндөгү негизги жыргалдардын бири экенин эми чындап түшүнөт белем жана ал дененин кароосунан улам мындан ары болбой калышы мүмкүн экенин акыры аңдайт окшойт. Бул тема боюнча ачык айтылбаган 20-кылымдын 70-80 жылдарында жаштыгы өткөн Муун өз учурунда башка да эмес, өлкөнүн эң негизги басылмасы болуп саналган Правда гезитинен «Советтер Союзунда секс жок» деген чоң тамгалар менен жазылган сөздү окуганда таң калбай койгон эмес. Мындан улам кайсы советтик жаран болбосун секс темасына тыкан мамиле жасоого үйрөнүп, ушундай сүйүү сезими бар экенин актанган түрдө уялыңкы сезимде айтканга көнгөн. Эгер ошол гезиттеги ураан сымал сөздү азыркы күндүн көз карашы менен талдай турган болчу болсок, анда өлкөнүн негизги идеологтору болуп саналган партократтардын эл ичиндеги жыныстык мамилелер бир гана сүйүү себепкер болгон өз ара макулдашуулган никеден улам ишке ашаарын каңкуулаганын байкоого болот. Секс ал кезде адамдар арасындагы ашынган адепсиздикти түшүндүрүп, чынында эле аң сезимдүү адамдар арасында бул жааттагы өтө аша чапкандык көп боло берчү эмес. Болуп өткөн күндө да көп ачыкка чыгарылбаган, эгер кандайдыр зордуктоо орун алса, ашыкча жарнамаланбаган. Союз учурундагы көп түрдүү жашоонун сансыз бүктөмдөрүнүн арасында ар кандай жоруктар орун алган. Бирок мындай жамандыктарды эч ким ашыкча жарыялабаган. Бул өлүмгө тете уят болгон. Андагы бүт эрежелер менен тыюуларга баш ийип, өз сезимдерин жашырып келген жаштар эми орто куракка келип, демократиялык коомго туш болгон азыркы учурда чыдай албай кетип, интимдик эрдиктерге бой уруп жиберишүүдө. Мисалы, 50 жылдык мааракесин ийгиликтүү өткөргөндөн кийин мындан ары ашып кетсе 30 жыл жашаарын ойлогон адам бул чындыктан улам дендаруу боло түшөт да мындай бир ойлорго жетеленет. Бул жашоодо өзүм үчүн дагы эмнелерди жасап жетише алам? Өмүр бою үй бүлөм жана балдарым үчүн баш көтөрбөй иштеп келем. Алар болсо менин жан дүйнөм менен иши болбой, ар кимиси өздүк жашоосун жакшы түзүүгө жанталашууда. Бул жашоодо балдарым үчүн баарын туура жасоо аракетиндемин. Бирок өзүм үчүн бир ирет солго барып койсом эмнеге болбосун? Башкаларды эле сүйүп келатам, а эмне үчүн ошол сыяктуу эле өзүмдү сүйө албайм? Деги чыныгы сүйүүм бул өмүрдө келеби? Секс жыргалына батпаганыма бир нече жыл болуп кетти го. Көөдөн толо сезим, дене бой толо күчүң барын билгениң менен, мындай тарткынчактаткан күмөндүүлөр менен чыгынбаган ыргылжыңдалуулардын ортосунда жүрүп, бир келген өмүрдү салаадан чуурган кумсымал коротуп жатканыңды сезесиң. Анан капысынан эле көңүлүңө мындай бир ойлор келе баштайт. Жанталашсам да канчага жетишмек элем. Эгер боюмду бош таштап, жашоонун өзү жыргал экенин бүт денем менен жөн гана сезсем эмне болот? Бул жашоону мен чыныгы сүйүүнү күтүп жүрүп текке кетиремби? Ушундай ойлорго чарпылып, ага жооп тапкысы келгендер өзү үчүн түзүп алган эрежелерин же жалпы көрсөтмөлөрдү кайра баштан карайт. Алардын ашыкчаларынан бошонууга аракеттенет.
кысынып, кымтынбай, өзүн мурда жолукпаган ар кандай жагдайларда сынап көрөт. Мындайда бир берилген өмүрдө ушундай мүмкүнчүлүк эми дагы келет дейсиңби деген маанайда адам өзүнө өзү уруксаат берет да, эгер эрдиги жетишсе, чындыктын көзүнө тике карап, бардык жасалмалуулуктардан качып, өзүнүн чыныгы жашоосу менен жашагысы келет. Ушул деңгээлге көтөрүлгөн пенде эч тоскоолдуктарга карабай чечкиндүүлүккө барат. Мисалы, андайлар жакшынакай күндөрдүн биринде көптөгөн кыйынчылыктарды бирге өткөргөн, балдарды азап менен чогуу чоңойткон жубайынын көзүнө тике карап, мен сени эч качан сүйгөн эмесмин. Ошон үчүн дагы да жаштыгымдын өңү өчүп, мүмкүнчүлүктөрүмдү жоготуп, акыркы күндөрүм жакындагыча өзүмдүн кыялымдагыдай жашашым үчүн өзүмчө кетүүмө жол бер. Калган өмүрүмдү каалаганымдай сүрөйүн, эркиндикке кое бер, деп тартынбай айта алат. Балким мындайга өзүнө өзү өтө ишенгендер, түгөйүнөн өзүн өтө жогору койгон таш жүрөк эгоисттер барышар. Же болбосо ушул сыяктуу батымдуулукка мектептеги же окуу жайындагы ууз махабатын кайра тапкандар. Качанкы бир жетпей калган сүйгөнүнө жолуккандар. Ошондо да андагы сезимдери ойгонгондугунан жана жаңы үмүткө сугарылгандыгынан улам барышып, ортодогу балдарга бирге өткөргөн ачуу таттуу күндөргө карабастан четке кадам таштап, өмүрлүк жубайын таштап кетишет. Ким мындай чечкиндүүлүк жасаса, өзүнө болгон ишенимдүүлүктү табат, тартынбастан өзүн сүйдүрө да алат. Мындай жосун эл ичинде экинчи жаштыгы келиптир деп бааланат. Бул учурдагы ташкындаган күч коротулбаган көөдөн толо сезимдерден алынат. Алардын ою боюнча, мындайда чыныгы жашоо жаңы гана башталган болот. Туура кадамдарга барып жатканына ишенген алар өзүмчүлдүгү менен ишенимине жол берип, калган өмүрүн өзү каалаганындай жашап өтүүгө аракет кылышат. Ал эми эбак сүйүүсүн жоготкон үй бүлөдө өзүнө ишенбеген жубайлар кандай жашашат? Карыганда жалгыз калуу коркунучу абдан жогору болгондуктан, жубайлык мамилени бузууга күч жетпейт. Сүйүүңдү кой, өз ара сыйлашуу же өзүн өзү урматтоо эбак эле сезилбей калган. Мындай жубайлардын ар бири өз алдынча жашайт. Коомдук турмушка чогуу чаран аралашпайт. Туугандардын жалпы шамшаракаттарына аргасыздан бирге барышат. Бирин бири көрөйүн деген көздөрү жок. Ойлогонундай чыкпаган өздүк жашоосуна наалат айтып, жубайлык милдетти мойнунан жетелеген иттей көңүлсүз аткарышат. Алардын кээ бирлери өзүлөрүн өтө аягандыгынан улам жан дүйнөсү менен Кудайды сейрек эстесе да, айласы кеткенде асманга туура эмес ойлору менен кайрылышып, ал жактан кандайдыр кереметти үмүттөнүшөт. О Кудай, ушундан качан куткарасың? Мындан ары чыдай албайм. Алар тагдырына өзүн сүйүүдөн айрыганы үчүн көп таарынышат. Бирок алар өзүлөрү көкүрөктөгү сүйүүнү аздан ойготуусу керек экенин билишпейт. Эртең менен ойгонгондо жаңы күндү сүйүп, айлана чөйрөнү көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылганы үчүн жаратканга ыраазы болуп, бүткүл жашоону, жакындарын же кимдир бирөөнү жакшы көрсө, бул өзүнө эки эсе жакшылыгы менен кайтып келээрин түшүнүүсү кажет. Эгер алар муну өз учурунда аңдап билбесе, көкүрөктө сүйүүсү бар экенине канааттанып жашашмак. Чын жүрөктөн ачыла албагандыктан мындай адамдардын көпчүлүгү эки жүздүү болууга аргасыз. Алар үйдө чогуу отура албагандыктан сырт чөйрөдө, өң тааныштардын арасында эптеп эле убакыт өткөрүүгө аргасыз болушат. Бөлүнүшүп кетели дешсе, бири-бирине көрүнбөгөн жиптер менен байланып калышкан. Чогуу төрөп өстүргөн балдары жетимсирейт, туугандар, эл журт эмне дейт деген кур намыс жол бербейт. Материалдык абалы начарлайт, жана башка ыңгайсыздыктар жаралат. Кандайдыр жагымдуу сезилген көнүмүштүктөр бузулат. Андыктан ар бири эртеден кечке чейин ал тургай сутка бою домком болсо да жакшы. Лифттер, вахтер, кароолчу, коро шыпыргыч сыяктуу кандайдыр таап алган жумушуна алаксыйт. Мунун баары эптеп эле күн өткөрүүнүн аргасы. Эгер айлана чөйрөсүнөн ушундай жубайлар жолугуп калчу болсо, Асель алар адатта өз жашоолорун жаркын үмүт, жакшы тилексиз өткөрүшөөрүн, өзүлөрүн аябаганы үчүн Кудайдын да алдында обужок нааразыланышаарын байкачу. Деги мени качан өзүңө аласың? Анткени мен ушундай бактысызмын.
Бирөөлөр бат эле сүйүп, сүйгүнчүктүү болуп, бир заматта турмуш куруп алышат экен. Мен болсо ушинтип жүрүп эле көз жумам го. Бул куракта үй бүлөң болуп туруп, өз ара түшүнүшүүгө жетише албай, жалгыз калуу кандай коркунучтуу. Ортодо балдар болгон күндө да алар чоңоюп кетишкен болушат. Өздөрүнчө үй бүлөлөрү бар болсо чанда биргелишет. Бойдок болуп чогуу жашашса да өз дүйнөлөрүндө өмүр сүрүшөт. Ошондуктан айланадагы ийгиликсиз түзүлгөн үй бүлөлүк бирикмелерди көргөн кээ бир аялдар менен эркектер бойдок жашоону туура көрүшүп, өзүлөрүнө мындай жашоо жагаарын шылтоолоп түгөйлөрүн издешпейт. Досторунун, туугандарынын курчоосунда эч кандай жалгыздыкты сезбей өмүр сүрүп жатканын айтып, сүйгөнүн издешпейт, үйлөнүүгө аракеттенишпейт. Жашоодогу мындай жол болбостуктар менен өз ара көңүл калган коркунучтар албетте Аселдин башынан өткөн эмес. Бул жаштайынан камсыздалган үй бүлөдө чоңойгондугунан же турмушка чыкканында андан бетер жомоктогудай жетиштүү турмушта жашагандыгынан эле эмес, жөн гана жашоого жакшы мамиле кылганы үчүн, келечекке жарык маанайда карагандыгынан, кандай кырдаал жаралса да оң натыйжа жараларына ишеними болгондугунан улам болчу. Күйөөсү кара кырсыкка кабылып каза болуп калып, кайгыга катуу батканда да турмушка карата мындай мамилесин өзгөртпөгөн. Аны биротоло жек көрүп калбаган. Ушул адамга дайыма күч-кубат берчү, жакшы ийгиликтерди да алып келчү пейилинен айныбаган. Анын түшүнүгүндө никеге тургандар сезимдин кандай абалында баш кошушса да, жубайлардын бул максатты көздөгөн жашоосу үлгүлүү болчу. Басып өткөн жолдун этегиндеги адистик чеберчиликке, жогорулаган материалдык абалга жана башка ушул сыяктуу натыйжаларга эле ыраазы болбостон, буга адамдык жүзүн жоготпой, абийир сактоо менен өз ара сый мамиледе жеткен никелештерди жакшы жыйынтык көрсөттү деп эсептечү. Көңүлүнө сактап көп сыртка чыгарбаган анын ою боюнча, бактылуу үй бүлө жаралышы үчүн жубайлар сөзсүз эле жаш чактарында сүйүү жиптери менен чырмалышпашы керек. Экөө кайрат менен өзү сыяктанып турмуш сыноолорунан өткүчө жактырышып, сүйүшүп калуулары кажет. Буга жубайлар бардык тараптан мүмкүнчүлүк берүүлөрү тийиш. Өз ара түшүнүшү, аяр мамиле кылуу аркылуу жетишиши абзел. Өз ара түшүнүүчүлүк аркылуу эки тараптуу сүйүүгө жетүү азыркы жылдап курулуп жаткан монолит курулуштар сыяктуу жок жерден башталып, акырындан жүрүп отуруп асман тирей көтөрүлүшү шарт.